Саламатсыздарбы, Факт KG сайтынын көрүүчүлөрү. Биз сахна чебери мыкты инсан, Кыргыз улуттук драма театрдын актёру Тилек Жумагазиев агайыбыздын ден соолугун сураганы иш ордуна келдик. Агайыбыз ооруп жаткан болсо дагы өзүн колго алып, студенттерге сабак берип жаткан экен. Тилек Жумагазиев Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасынын ээси, Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, кино жылдызы жана мээримдүү ата. Ай, саламатсызбы? Сизде ошо ооруп атканыңызды угуп, ден соолугуңузду сурап, ала калыңыздан кабар алалы деп келип калдык. Рахмат. Андан кийин азыркы учурда абалыңыз кандай болуп атат? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, эми качан Кыргыз жаман деп айтчу эле, жакшы эле азыр. Азыр эми биз жакында ошол биринде Индияга барып келген ПЭТ деген анализдерден өтүп баарын. Анан эртерээк кел деген 12 күн, 2 жуманын ичинде келип кал дешкенде кайра пересадка өтүп боорду алмаштырыш керек болуп атат. Ошол азыр эми. Бул ооруңуздучу качан сездиңиз, качан билдиңиз? Ой, мен муну 5-7 жыл мурун жана биздин Азиз деген балабыз дагы ооруп Кыргыз драма театрынан чыгып жүрдү го. Ошол больницада жатканда мен да барып боорумду текшертип коеюнчу деп анан боорду текшергенбиз. Андан кийин жырабай гепатоз экен. Анан кийин арыкташыңыз керек деп койгон. Мен бир 100 килограммдай болуп калгам, ошондо толук болчумун. Анан кийин гепатоз болгон эле, дары баары жазып берген, аны ичип жүрдүк. Анан гепатозум кетпейт экен, арыктай алган эле жокмун. Анан кийин 2 жыл мурун Аравия, Саудовск Аравияга келгенден кичине жаактарым арык немете кетип, анан доктурга барып тиреп, анан өтүм ооруп аткандай болуп, неме болуп тиреп туруп алды. Ошо барсам, доктурга барсак өтүм так немеге протокол таш туруп калыптыр, чоң таш туруп калды, албасак болбойт деп. Анан операция кылышты. Өтүңүздү алышты. Өттү алган, анан ошол жерде тиги боордун ичинде образование бар экен, жара бар экен, дарт бар экен, ошону деп анан алмаштырышың керек бооруңду, ошентип айтты. Ошондон бери 19-жылы декабрда операция болгон бул жерден, Акунбаев клиникасында. Ошол азыр эми тезирээк алмаштырыш керек болуп атат боорду. Болбосо башка органдарга кетип кала турган болсо, эми Кудайдын алдында аз кочойм. Мынакей акыркы ошо интервьюларыңызды көрдүм 2 ай мурун. Андан бери жардамдар болуп атты? Жардамдар болот. Эл сом неме ачылган Сбербанк ошолорго ачылып, 15 миң доллар чогулган. Жалпы канча керек? Жалпы 35-38 керек болуп атканда. Анан концертим, жолдош курсташтарым концерт уюштурушуп, булар да 6 миң долларга, ошо мына жакында 20-биринде концертим өтүп, 6 миң доллар чогулду. Анан кийин бир 4 миң долларыбыз немеге барып, балам экөөбүз барып предварительно Индияга барып келген, ал кеткен, анан кайра антип ошо. Азыр бир 22 миң болду, анан бир 10 миң кредит алып атабыз. Кредит алганга да ошо кызымдын немесин коюп, үйүн коюп. Анда проценти көп экен, 21%. Ошол аракет кылып атабыз. Азыр эми бир камчылык немеси, кемчилиги дагы бир 5 миң доллар болсо, эртерээк кетип калса эле. Акыркы срокту качан берди? Кайсы убакытка келди деди? 15-теринде барышым керек эле. Ушул айдын, Февралдын 15-теринде, анткени мен 25-теринде барганбыз. Биринде кайтып келгенбиз, февралдын 1-inde Индиядан. Делиге барып келдик ошо. Гепатит Б деп коет экен. Ошол биздин Средний Азияда, Орто Азияда ошол Д деген оору менен ошол С деген бар, С излечимый экен. Д дегенге ошол неме дарылары жок болуп атыптыр азырчы. Кыргызстанда таптакыр жок, Жок. Бирок мына дарысы болбосо дагы ошол поддерживающий дарыларды ошо мен 2 жылдан бери ичип жүргөн, Индиянын дарысын ичип жүрбөдүм ошо. Индиядан алдырып атасыздарбы?
Анан ушундай ооруп атканда дагы сабак берип атыптырсыз, кыйналбай элесизби? Кантип өзүңдү жоготкоп турбасаң, жатып ал, жатып да көрдүм, настроение бузулуп, бир ай, 2 ай чөгүп кеткен күндөрүмдү болду. Анан коям, барып элем Кудайдын алдында турат экенбиз, кетсең кетесиң деп тилегем, жаш балдар деле кетип атпайбы деп, өзүбүздө эми азыр кичине досторду, эл журттун баягы телефондо берген көмөктөрү, тыйын беришип, анан көңүлүңүз мындай кылыңыз, тигиндей кылыңыз деп, өзүңүзгө тиги караңыз, көңүлүңүздү ачып жүрүп, антпесеңиз болбойт, өзүңүз ишенип туруңуз деп баягы ишенич берип атышат. Ошо менен Кудай деп келип, сабак иштеген жерибизден сабакка барып түшкө чейин келем. Сабак бергенден мен жумасына 1-2 жолу сабак берем ошо театр ишинен. Анан кийин негизи директор болгондон кийин жерде көзөмөл деп турушум керек. Ал тере тияк бияк. Мунун гарантиясы кандай экен, кепилдик бере алышат бекен? Гарантия өзүмдүн ошол менин группамда каным менен 3-чү болуп, родственный туугандардын кан немеси менен болсо, ошо 90-95 дейт. Мындай башка кан менен барса 80% дейт. Эми акыркы уже тияка барыш керек да. Аябай татаал азыркы момент эми. Же кетиш керек, же ушундай моментте ошо эми оптимист болуп туруп атам азырынча. Кудай шипасын берет го ошондой. Ооба, буюрса айыгып кетиңиз. Рахмат. Өзүңүздү колго алыңыз, чын эле. Анткени депрессия адамды жеп коет. Ошо жеп коет экен, жеп коет. Оорудан да көбүрөөк жеп коет деп врачтар да айтып атышпайбы? Өзүңүз айткандай дайыма оптимисттик ойдо болуңуз. Кыргыз эли сизди тааныйт, сизди колдойт. Мына буюрса биздин сайттын дагы көрүүчүлөрү, аудиториясы көрүп сиздерге жардам берет деген ишеничибиз менен үмүтүбүз өтө чоң. Рахмат. Агай аман болуңуз, бар болуңуз. Буюрса сизди тосуп алалы, Манас аэропортуна барып, агайыбыз Индиядан айыгып келатат деп, андан кийин сахналардан, кинолордон, клиптерден үзбөй сизди көрүп туралы агай. Рахмат айткан. Аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат.